Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Ташиев Тажикстандын кол салуусунда жоготуулар эмнеге көп болгонун айтып берди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2021 жылы май айындагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунда жоготуулар эмне үчүн көп болгонун түшүндүрдү. Бул тууралуу ал 16 январда Бишкекте билим берүү жана илим министрлигинин окуу жайлардын жетекчилери менен өткөргөн кеңешмеде айтты. Атайын кызматтын башчысы чек ара жаңжалы чыккан маалда мамлекетте бир да аскер машинасы жок болгонун белгиледи. Капсалаң биз бийликке келгенден жарым жылдан кийин болуп кеткен. Ал кезде биздин армиянын эч нерсеси болгон эмес. Бул жерде отурган аскер кызматкерлери мени калп айттырбайт. Анда биздин аскерлер 40-50 жыл мурда чыгарылган автомат тапанча менен гана чыккан. Ал тургай бронежилет жок эле. Ошол себептен жоготуулар көп болгон. Чек араны эски УАЗ портелер менен кайтарышчу. Айлыктары 15-17 миң сом эле. Айтор мамлекет улуттук коопсуздукту камсыз кыла алган эмес. Чыр-чатак учурунда бизде бир эле сооттолгон автоунаа бар болчу. Аны да качандыр бир кезде Кремтөбөл Эркин Мамбеталиев бийлик кылыптыр. Жаңжалда ошол жападан жалгыз машина менен ок дары ташып көз жумган жарадар болгон аскерлерди алып кетип жаттык, деди Ташиев. Ташиев Көлбаев тууралуу мыйзамдагы орунду жок кылуу тууралуу чечим кабыл алууга аргасыз болду. Кремтөбөл Камчы Көлбаевди жок кылуу мамлекет үчүн кабыл алынган чечим болгон. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 16 январда Бишкекте билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги жогорку окуу жайлардын, кесиптик лицейлердин жана колледждердин кызматкерлери менен өткөргөн кеңешмеде айтты. Атайын кызматтын башчысы өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор күч алып, атүгүл бийлик бутактарына чейин кулач жайып кеткенин белгиледи. Алардын мамлекеттикинде эле өз системасы болгон, мыйзамдагы ору президенти болгон, андан кийин башкалары турган, ишкерлердин акча чогултуп турушкан, күчтүү структурасы болгон. Чынын айтайын, мамлекет үчүн мен мыйзамдагы орунду жок кылуу тууралуу чечим кабыл алууга аргасыз болдум. Биз аны андан кийин анын шериктерин, уюшкан кылмыштуу тобуна кирген адамдарды жок кылдык. Азыр өлкө бул башаламандыктан кутулду, деди Ташиев. Ошондой эле ал ишкерлер мурдагыдай болуп, уюшкан кылмыштуу топторго акча бербей калганын кошумчалады. Эске салсак, маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Кийин ага тиешелүү байлыгы, аны менен байланыш бар адамдардын мүлкү мамлекетке алынганы кабарланган. Шавкат Мирзиёев атактуу Манчестер Сити клубунун ээси менен жолугушту. Коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Абу-Дабиге жасаган иш сапарынын алкагында Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти Шейх Мансур Аль-Нахаян менен жолугушту. Анда тараптар көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана артыкчылыктуу багыттар боюнча практикалык өнөктөштүктү мындан ары кеңейтүүнү талкуулашкан. Бийле кетсек, ИБАЭнин вице-президенти Англиянын Манчестер Сити клубунун кожоюну. Бул клуб Өзбекстан курама командасынын коргоочусу Абдукодир Хусановду сатып алганы жатат. Суу каяка кетип жатат? Энергетика министрлиги ГЭСтерге экскурсия уюштурат. Энергетика министрлиги 21 январда гидроэлектростанцияларга экскурсия уюштуруп жатат. Ага бардык калуучулар, активисттер, журналисттер, эксперттер жана жөнөкөй жарандар катыша алат. Министрлик тактагандай, анда ГЭСтердин иштеши, жаңыланган жабдуулар жана электр энергиясынын өндүрүү процесси көрсөтүлөт. Акыркы убакта коомчулукта тарифтер эмнеге көтөрүлүп жатат, ГЭСтер жаңыланып жатканы менен жарык эмнеге жетишсиз, же суу каяка кетип жатат деген сыяктуу суроолор көбөйүүдө. Экскурсиянын негизги максаты энергетика тармагындагы маселелерди жеринде фактылар менен түшүндүрүп берүү деп айтылат маалыматта.
Экскурсияда эмне болот? ГЭСтердин иштөө процесси тууралуу маалымат берилет. Жаңыланган гидроагрегаттарды көрсөтүлөт. Электр энергиясынын өндүрүлүү жолдору айтылат. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жана анын энергетикадагы ролу тууралуу маалымат берилет. Энергетика тармагында аткарылып жаткан иштерди жеринде көрүп, кызыктырган суроолорго жооп алса болот. Бара тургандар паспорттун жанына алуулары зарыл. 21 январда саат 6:00 энергетика министрлигинин Жибек жолу көчөсү 326 имаратынын алдында чогулуп, саат 7:00 сапарга чыгышат. Каттоо 20 январ саат 13:00 чейин. Байланыш номерлер 0704 45 38 38 0772 66 57 87. Экскурсиянын чыгымдары министрлик тарабынан каржыланары кабарланды. Булак Суперкейжи. Путин запастагы жоокерлерди аскердик даярдыкка чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин 2025 жылы запастагы орусиялык аскерлерди аскердик даярдыктан өткөрүү боюнча жарлыкты бекитти. Документ Орусиянын улуттук маалымат порталында жарыяланды жана жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Жарлыкка ылайык Орусиянын куралдуу күчтөрүндө, улуттук гвардиянын аскерлеринде, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу бөлүктөрүндө, ошондой эле мамлекеттик күзөт органдарында жана федералдык коопсуздук кызматында машыгуу өткөрүшөт. Аскердик окууга чакыруу коргоо жөнүндө жана аскердик милдет жана аскердик кызмат жөнүндө Орусиянын федералдык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Булак Суперкейжи. Бишкекте интимдик кызмат көрсөткөн дагы 90 кыз аныкталды. Бишкекте милиция менен УКМКнын кызматкерлери биргеликте притон аталышындагы рейдтик иш-чара өткөрдү. Бул тууралуу бүгүн 17 январда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлады. Маалыматка ылайык иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлер тарабынан 50ге жакын ар кандай жайлар, сауналар, суткалык батирлер, мейманканалар жана интим кызматтарын көрсөтүү үчүн сойкуканалар текшерилип, анда интим кызматтарын көрсөтүү менен алектенген 90га жакын кыздар аныкталган. Мындан кызматкерлер тарабынан 60 кылмыштын бет ачылып, тайынсыз жоголгон 2 адам табылган. Укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде 120га жакын протокол түзүлүп, ар кандай укук бузуулар үчүн 500 000 сомго жакын айып пул салынган.